Сөзүбүздүн атыбызды жазабыз, ал атыбыздагы тамгаларга жакшы сөздөрдү жазабыз. Кана жазып көрөлчү. Мен мындай ат жаздым. Асан. Асан акылдуу, сезимтал, адамгерчиликтүү, намыскөй. Кана силер дагы ошондой сөздөрдү жазып көргүлөчү. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, өтүлгөн теманы кайталап жана үй тапшырмасын текшерип алалы. Өткөндө биз сүйлөм жана сүйлөмдүн түрлөрүн өткөнбүз. Демек сүйлөм деп эмнени айтабыз? Кана эстеп көрөлчү. Сүйлөм бул бүткөн бир ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкалышы сүйлөм болот экен. Мисалы, бак дарактар бүчүр байлады. Бир нече сөздүн айкалышынан туруп, аягында чекит белгиси коюлду. Демек бул сүйлөм болот. Сүйлөм айтылыш максатына карай 3кө бөлүнөт экен. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм жана илептүү сүйлөм болуп. Эми жай сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жай сүйлөм бул ойду жайынча баяндайт жана чекит белгиси коюлат. Мисалы, мен досума жардам берем. Бул жерде сүйлөм жайынча айтылып, аягына чекит белгиси коюлду балдар. Кийинки сүйлөм суроолуу сүйлөм. Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына коюлат. Мисалы, сен кимдин кызы болосуң? Суроолуу иретинде айтылып, аягында суроо белгиси коюлду. Кийинки сүйлөмдүн түрү бул илептүү сүйлөм. Илептүү сүйлөм деп эмнени айтабыз? Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илептүү деп аталат экен. Ал эми илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, дүйнөдө тынчтык болсун. Аягына илеп белгиси коюлду. Күчтүү сезим менен айтылды бул сүйлөм. Эми балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз сүйлөмдүн баш мүчөлөрү, жана баяндоочту өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда балдар сүйлөмдүн баш мүчөлөрү менен таанышабыз, аларга берилген аныктамаларды үйрөнүп, кандай суроолорго жооп берерин билебиз. Ошондой эле берилген тапшырмаларды туура так аткарганга аракет кылабыз. Сүйлөмдөгү сөздөр баш жана айкындоочу мүчөлөрүнөн турат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө жана баяндооч кирет экен. Сүйлөмдө ойдун негизин билдирип турган сөз сүйлөмдүн ээси деп аталат. Ал ким, эмне, көптүк түрдө кимдер, эмнелер, кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Зарина үй тапшырмасын аткарды. Ким үй тапшырмасын аткарды? Бул жерде Зарина сүйлөмдүн ээси болду. Демек сүйлөмдүн ээси бир түз сызык менен сызылат балдар. Сүйлөмдүн баяндоочу деп эмнени айтабыз? Сүйлөмдүн баяндоочу ээнин кыймыл аракетин билдирген сөздөр баяндоочу болот. Ал эмне кылды, эмне кылып жатат, кандай деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Азим сабагын жакшы окуйт. Азим эмне кылат? Окуйт. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу окуйт болду. Анын асты эки түз сызык менен сызылат. Балдар, китебибизди ачып, биздеги текст менен таанышып алалы дагы, ага берилген тапшырмаларды аткарабыз. Анда текстти окуйлу. Кичинекей Асан жана энеси. Кичинекей Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп, бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. Мен деле апама берген жардамдарым үчүн акча сураганга акым бар турбайбы деп ойлойт. Эртеси апасы ашканага келип, үстөлдүн үстүнө кагазга ирети менен жазылган эсепти таап алат. Ал кагазда мындай деп жазылган. Апасынын Асанга төлөй турган карыздары. Дүкөндөн быштактарды көтөрүп келгендиги үчүн 50 куруш, каттарды почтага алып барып салып келгендиги үчүн 40 куруш, апасына жакшы бала болуп бергени үчүн 60 куруш, гүлдөргө суу куйганы үчүн 100 куруш, бардыгы биригип 250 куруш деп жазылган экен. Балдар, текст менен таанышып алдык. Эми тексттеги тааныш эмес сөздөрдү билип алалы. Бул жерде куруш, акча деген маани экен балдар. Биринчи көнүгүү менен иштейли. Биринчи көнүгүүдө тексттеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди айтып бергиле дейт. Кана биринчи көнүгүүнү карап көрөлү. Демек, бул жерде каармандар Асандын апасы жана атасы. Ал эми окуя эмне жөнүндө болду балдар? Окуя Асандын апасына берген жардамы үчүн акы суроо жөнүндө болду. Ал эми окуя кайсы жерде болду балдар? Туура айтасыңар. Окуя бул Асандын үйүндө болду. Ал эми окуя кайсы мезгилде болду деп ойлойсуңар? Ооба, окуя бул жай мезгилинде болду.
экинчи көнүгү менен иштейбиз балдар. Бул көнүгүдө текстеги сүйлөмдөрдүн негизги маанисин туюндурган жана көмөкчү сөздөрдү табабыз. Үлгүдө негизги сөздөр жана көмөкчү сөздөр деп турат. Эми көмөкчү сөздөргө менен баяндоочу сөздөрдү жазат экенбиз дагы. Ал эми көмөкчү же жардамчы сөздөргө менен баяндоочту бышыктап, толуктап, аныктап турган сөздөрдү жазабыз. Анда мындай мисал келтирейин. Бул тексттен алып көрөлү. Асан. Ким? Асан сүйлөмдүн эси болду. Жүгүрүп кетет. Асан эмне кылат? Жүгүрүп кетет. Бул жерде жүгүрүп кетет баяндооч болду. Демек, Асан менен жүгүрүп кетет негизги сөздөргө кирет. Ал эми кичинекей, бөлмөсүнө жана башка сөздөр болсо көмөкчү сөздөргө кетет. Андан аркысын өзүңөр улап жазып койгула балдар. Эми 3-чү көнүгүүгө өтөлү. 3-чү көнүгүүдө мындай тапшырма берилген экен. Тексттен бир сөздү алып, бир сөз кошуп, аны андан ары улап отуруп, 7 сөзгө чейин жазабыз дагы, андан бир сүйлөм жазат экенбиз. Кана анда үлгүдө эне деген сөз берилген экен. Карап көрөлүчү. Биринчи эне бир сөздөн турду. Андан кийин энени урматта 2 сөздөн турган сүйлөм болду. 3-чү энени дайыма урматта 3 сөздөн турган сүйлөм болду. 4-чү энени сыйла дайыма урматта 4 сөздөн турган сүйлөм болду. Энени дайыма урматтап, сыйлап тур 5 сөздөн турган сүйлөм болду. Энени угуп сыйлап, дайыма алпештеп жүр 6 сөздөн турган сүйлөм болду. Ал эми акыркысы болсо, сүйүктүү энени күн сайын айтканын угуп сыйлайлы 7 сөздөн турган сүйлөм болду. Балдар, силер дагы апаңарды сыйлап урматтайсыңарбы? Азаматсыңар. Анда 118 беттеги 3-чү көнүгүүнү карайлы. Ал жерде мындай деген тапшырма берилген экен. Сөздөн сөз жаратып, сүйлөмдөрдү түзгүлө, сүйлөмдөрдүн ээсин тапкыла дейт балдар. Кана бул жерде рахмат деген сөз берилген экен. Андан сөздөрдү табабыз дагы, ал сөздөргө сүйлөмдөрдү түзөбүз. Мен мындай сөз таптым. Рахат. Ага сүйлөм келтирсем, рахат досторуна ырдап берди. Демек, рахат деген сөзгө сүйлөм түздүм. Эми мунун ээсин табалы. Ким досторуна ырдап берди? Рахат. Демек, бул жерде сүйлөмдүн ээси рахат болот экен. Эми силер дагы ушундай кылып сөз таап, андан сүйлөмдөрдү жазып көргүлө. Кийинки тапшырмабыз кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү таап жазгыла дейт. Бул жерде ар кандай сүрөттөр берилген экен. Ушул сүрөттөргө карата кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү таап жазабыз. Биринчиде кой оттоду. Оттоду бул кыймыл аракетти билдирген сөз болду. Эми балдар, силер андан аркы сүрөттөргө кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү таап жазып көргүлөчү. Кандай сөздөрдү таба аласыңар? Балдар, сүйлөмдөрдүн баяндоочун тапкыла дейт бул жерде. Жаз келди, айлана жашыл болду, күн жылыды, атам бак тикти, мал тоого чыкты. Ушул сүйлөмдүн баяндоочун табалы. Мен биринчи сүйлөмдүн баяндоочун таап берейин, калганы болсо өзүңөр таап көргүлө. Жаз келди. Эмне келди? Жаз. Бул жерде сүйлөмдүн ээси жаз болду. Жаз эмне болду? Жаз келди. Сүйлөмдүн баяндоочу келди. Сызык менен сызылат баяндоочу. Андан аркысын өзүңөр улап таап жазгыла балдар. Кийинки тапшырмабыз синквейн түзүү. Биз текстеги баланы алалы дагы ошого синквейн түзүп көрөлү. Синквейнде биринчи бала зататооч, андан кийин 2 сөздөн турган сынатооч табабыз. Кийинкиси 3 сөздөн турган табабыз. Андан кийин 4 сөздөн турган фраза же болсо сүйлөм жазабыз. Ал эми 5-чи болсо балага синоним сөздү таап жазабыз. Бала зататооч болду. Бала кандай? Акылдуу, намыстуу. Бала эмне кылат? Окуйт, угат, билет. Балага сүйлөм түзсөк, бала апасына жардам берет. Же болбосо, Асан апасына жардам берет деп 4 сөздөн турган сүйлөм түзүп койсок болот. Ал эми балага синоним сөз бул окуучу деп койсок болот. Кийинки тапшырмабыз текст канча сүйлөмдөн түзүлгөн, алардын бардыгында кездешүүчү сөздү таап,
аны уңгу мүчөгө ажыраткыла дейт. Бизге сарымсак деген текст берилген экен. Аны окуп чыгып, канча сүйлөмдөн турду таап көрөлү. Сарымсакта көп пайдалуу заттар бар. Сарымсактын ширеси жараатты айыктырат. Сарымсакты жөтөлгө да колдонушат. Бул жерде балдар сарымсак деген текст 3 сүйлөмдөн турду. Ал эми үчөөндө тең кездешүүчү кайсы сөз балдар? Туура айтасыңар, сарымсак. Эми ушул сарымсакты уңгу мүчөгө ажыратып көрөлү. Биринчи сүйлөмдөгү сарымсакта мунун уңгусу сарымсак, та мүчөсү болот. Ал эми экинчи сүйлөмдөгү сарымсактын уңгусу сарымсак, мүчөсү тын. Ал эми кийинки үчүнчү сүйлөмдөгү сарымсакты деген сөздүн сарымсак уңгусу болот дагы, ты мүчөсү болот. Балдар, сөздөрдүн мааниси боюнча ордуна коюп сүйлөм түзгүлө. Кана бул жерде ар кандай иретте жазылган сөздөр берилген экен. Эми ошол сөздөрдү ирети менен коюп сүйлөм түзөт экенбиз. Кана кандай сүйлөм түзө аласыңар? Ал сөздөрдөн мындай сүйлөмдөр түзүлөт экен балдар. Адилеттин тайенеси айылдан келди. Адилет тайенесин аябай жакшы көрөт. Тайенеси айылдан даамдуу тамактарды алып келет. Дастарконго жыттуу нан, каттама, каймак коюлат. Адилетке тайенесинин куруту абдан жакты деген сүйлөмдөр пайда болду. Кийинки тапшырмага өтсөк, төмөндөгү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп баяндоочун тапкыла дейт. Бизге мындай сөздөр берилген экен. Балык, кооз, китеп. Кана ушул сөздөргө сүйлөм түзүп көргүлөчү. Анда мындай сүйлөм түзүлөт экен балдар. Балык сууда сүзөт. Мен кооз саат тагындым. Китептен билим аласың. Балдар, биринчи сүйлөмдө балык сууда сүзөт. Мунун баяндоочу тапкылачы. Баяндоочу кайсы? Демек, балык эмне кылат? Балык сууда сүзөт. Бул алган сүйлөмдөрдү жазып, баяндоочтордун астын сызып койгула балдар. Баяндооч эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет экен. Кийинки тапшырмага өтсөк, 4-чү көнүгүүнү карайлы. Таяныч сөздөрдүн жардамы менен сүйлөм түзүп, баяндоочко бул жерде таяныч сөздөр бар экен. Ата-эне, акча, жумуш, жардам берүү, урматтоо, багамын. Келгиле балдар, ушул таяныч сөздөр менен сүйлөм түзүп көрөлү. Мисал катары мен бир сүйлөм түзүп көрөйүн. Мен ата-энемди урматтайм. Мен эмне кылам? Мен ата-энемди урматтайм. Бул жерде урматтайм сүйлөмдүн баяндоочу болду. Анын асты 2 түз сызык менен сызылат. Ким ата-энесин урматтайт? Мен. Бул жердеги сүйлөмдүн ээси мен. Анын асты 1 түз сызык менен сызылат балдар. Эми балдар, бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо иретинде теске көңүлүңөрдү бурайын. Биринчи суроо. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? Асы баяндооч, айкындооч, Бсы баяндооч, Всы айкындооч, Демек балдар, бул жерде кайсынысы туура экен? Азаматсыңар. Бсы менен баяндооч туура. Кийинки сурообуз кандай суроолорго жооп берет? Асы ким, эмне, Бсы эмне кылды, эмне кылат, Всы кандай, эмне кылат? Кана ойлонуп көрөбүз балдар. Кайсы суроолорго жооп берет? Туура таптыңар. Асы ким, эмне. Кийинки сурообуз. Баяндооч эмнени билдирет? Асы сүйлөмдүн ээсин билдирет. Бсы сүйлөмдүн кыймыл аракетин билдирет. Всы сүйлөмдүн өңү түсүн билдирет. Кана туура жообун таап көрөлчү. Азаматсыңар. Демек баяндооч сүйлөмдүн кыймыл аракетин билдирет экен. Бсы туура экен. Кийинки сурообуз. Баяндооч кандай сызылат? Асы толкун сызык менен сызылат. Бсы 1 түз сызык менен сызылат. Всы 2 түз сызык менен сызылат. Демек бул жерде туура жообу Всы 2 түз сызык менен сызылат экен. Кийинки сурообуз. Текстеги баланын аты ким эле? Асы Үсөн, Бсы Асан,
V'si aqtan. Ойлонобуз. Текстеги баланын аты туура жолу бул жерде Б'si асан экен. Эми балдар, менен баяндоочко кластер түзүп көрөлү. Эге эмне деген суроолорго жооп берет, бир түз сызык менен сызылат, сүйлөмдөгү ойду негизин билдирген сөздөр болот экен. Ал эми баяндоочко кластер түзсөк, эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет экен. Эки түз сызык менен сызылат, ошондой эле энин кыймыл аракетин билдирген сөздөр болот экен. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда сүйлөмдүн баш мүчөлөрү менен баяндооч жөнүндө түшүнүк алдык. Менен баяндоочко суроо бергенди үйрөндүк. Тапшырмаларды туура так аткардык. Үйгө тапшырма. Оюм менен каалаган жерге барам деген темада эссе жазып, ал эсседе менен баяндоочту таап, астын сызып коебуз. Кийинки сабактарда